Үстүбүздөгү жылы ишкерлер үчүн электрондук патент жана электрондук түрдө отчет берүү системасы ишке кирет. Юридикалык жактардын электрондук отчет берүүсү үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен башталат. Ал эми физикалык жактарга 2022 жылдын 1-январынан тарта бул система жеткиликтүү болот. Ошол патент менен иштеген ишкерлердин тегерегинде ушундай биздин салык кызматын иш алып барып атабыз. Барлык салык төлөөчүлөр келип бизден логин, пароль алышат. Логин, пароль алгандан кийин патенттин суммасын, патентти электрондук түрдө алууга уруксат алышат. 2021 жылдын 29 январында өлкө башчысынын ишкерлерди колдоо жана инвестиция тартуу боюнча жарлыгы чыккан. Ага ылайык мамлекеттик органдар тарабынан жеке ишкерлерди пландуу жана плансыз текшерүү кыскартылган. Пандемияга байланыштуу, өзгөчө кырдаал абалына байланыштуу андан сырткары ушул жарлык дагы ишке ашыруу максатында кескин түрдө текшерүүлөр кыскартылган, пландуу, плансыз текшерүүлөр жана аларга бүгүнкү күндө чара көрүү, штраф салуу боюнча дагы кескин түрдө кыскарган. Жеке ишкер Темиркул Айдаров кондитердик азыктарды өндүрүү менен алектенет. Буга чейин ишкер плансыз түрдө текшерүүлөргө көп кабылган. Ал бүгүн облустук прокуратура уюштурган тегерек столго катышып, ишкердиктин укуктары тууралуу кененирээк маалымат алды. Бүгүнкү өткөрүлгөн тегерек столдон аябай жакшы маалыматтар алдык. Биздин өзүнүн укуктары жөнүндө, текшерүүчү органдардын укуктары жөнүндө жана алардын милдеттери жөнүндө өтө жакшы кенен маалымат болду. Плансыз текшерүүдөн көбүнчө экотех инспекциянын кызматкерлери болчу эле көбүнчө. Алар кайсылар? Алар курулуш багытында, электр энергия багытында жана экология багытта. Көбүнчө ошол плансыз текшерүүлөр ушуларга кабылганбыз да. Жалал Абадтагы өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн аппаратында жеке ишкерлердин укуктарын колдоо боюнча тегерек стол өттү. Бул тегерек столдо негизинен президенттин указында көрсөтүлгөн ишмерчемдерди аткаруу бизге максат болду. Ал жарлыктын талабына ылайык мыйзамдарга эми өзгөртүүлөр киргизилет. Бирок биз ошолорду алдын ала ишкерлерге, мамлекеттик кызматтарларга бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 2020 жылы жалпысынан Жалал Абад шаардык мамлекеттик экотех инспекция тарабынан ишкерлерди 459 текшерүү жүргөн. Анын ичинен 189 пландуу, 67 пландан тышкары, 194 контролдук текшерүү болуп, 250 оперативдик иш жүргүзүлгөн. Ал эми 2021 жылы январ айында 17 текшерүү болгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.